Кыргыз Республикасынын чемпионатын өткөзүп атабыз. Бүгүн эртең эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасын түзөбүз. Дүйнөлүк чемпионат Ослода өткөндүн жыйынтыктары, Белграддагы жыйынтыктар. Мунун бардыгы Кыргызстанда күрөш боюнча мектептин ийгилигин көрсөтүп турат. Күрөштүн канчалык деңгээлде жогору турганын көрсөтүп турат. Кыргыз баласынын канчалык күрөшкө кызыккандыгын көрсөтүп турат. Спорт өсө берсин. Эрназарга окшогон биздин баатырларыбыз тарыхты жаңырта берсин. Элди бириктире турган, баарыбызды ынтымакка алып келе турган биздин баатырлар, балбандар көбөйө берсин. Жерде мына Олимпиаданы баары күтөт экен, күйөрмандар күтөт экен. Эң оболу бул спортсмен менен машыктыруучу күтөт экен. Анан эми мына 22-жыл, 24-жылдын жаңы олимпийский циклдын жылы башталды десек, мен жаңылышпаймын. Ошон үчүн мынакей бүгүн биздин чемпионатты күрөш боюнча, бардык түрлөрү боюнча ачылышы менен жаңы федерациясынын жетекчиси Мелис Турганбаевди, анын командасын, бардык көрмандарды чын жүрөктөн бүгүнкү чемпионаттын ачылышы менен да куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анан эми грек-римдер алдыга чыгып баратат. Эми эркин күрөшүбүз калбашы керек. Эркин күрөш деген биздин бул күрөштөрдүн основасы деп ойлойм да мен, Кыргызстанда. Ошон үчүн эркинге күрөшкө. Бул жерде Эрназарды жакшы эле даңазаладык. Эми биз чоң үмүт менен Осмонов, Алыбекке дагы коло медалдын дүйнө чемпионатынын ээсине дагы бир квартира сунуштаганга уруксат этиңиздер. Сертификат Алыбек барбы? Аякта. Карабесе Жакыбалты бир кол шем. Ең жақсы элитный мынарке Бишкектин түштүк зонасынан квартиралар тапшырылды. Эми ийгилик болсун, баардыгына менесен болула, эли журтубуз аманчылык болсун, тынччылык болсун. Жалпы Кыргыздын сыймыгы болгон биздин баатыр кыздарыбыз бүгүн бизде конокто. Карабесе Суйлова Семи мына ушул Кыргыз Республикасынын бириккен спорттук күрөш федерациясынын президенти урматтуу Турганбаев Мелис Токтомамбетович өз колу менен сөздөрдө биздин балбан кыздарга бийликтерин тапшырмакчы. Адыбесе сыймыктануу менен сахнага чакырсак, жалпы спорт ордосу сиздер колчап турсаңыздар. Токио Олимпиада оюндарынын күмүш медалисти, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Азиянын 4 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекованы чакырабыз. Турганбаев Мелис Токтомамбетович, Айсулуу Тыныбекова баатыр кызыбызга сөз түрдө Бишкек шаарынан орун алган батирдин сертификатын тапшырды. Кол шабыңыздар меймандар. Эки баатыр кызыбызды чакырып алууга уруксат этиңиздер. Токио Олимпиада оюндарынын коло медалисти Мээрим Жуманазарова жана ошондой эле дүйнө чемпионаттын коло медалынын ээси Осло, Норвегия Медет кызы Айперини тосуп алыңыздар. Сиздердин ардактуу коноктор, мына ушул балбан кыздарыбызды тарбиялап машыктырган урматтуу башкы тренери Нурбек Изабеков агайды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Айымдар жана мырзалар, сыйлыктарды жана сөздөрдү биздин жеңүүчүлөргө сыйлуу бийликтерди жана батирлерди тапшыруу үчүн Кыздар күрөш федерациясынын президенти Исаева Динара Шыртаевна тапшырат. Урматтуу спорт көрмандар, өзгөчө күрөш көрмандар. Бүгүн болсо биздин кыздарыбызды, жигиттерибизди мына чемпионат ачылыш менен да куттуктап, силерди ачылыш менен чемпионат менен куттуктаймын күрөш боюнча.
Бүгін болса біз өзүбүздүн 2021 жылдағы біздің спортчуларыбыз өзүбүздүн кыз жигиттерибиздин баарын сыйлык менен бүгін тапшырып колдоруна берейин деп атабыз. Мен болсо өзүм азыр айтып кеткендей Кыз келиндердин федерациясынын жетекчиси болом, вице-президенти. Ошон үчүн биздин кыздар бүгүн болсо Сайкал кыздай болуп, Жаңыл мырзадай кыздардан кем эмес. Ошон үчүн бүт баарыңар кол чаап коюңуздар. Кол чааңыздар. Биринчиден биз болсо Изабеков Нурбектен баштайбыз. Биринчи Нурбек болбосо биздин кыздардагы чыгатпы чыкпайт эч ким билбейт. Бир эле Кудай билет. Ошон үчүн Изабеков Нурбекке бир комнат квартираны тапшырам. Айсулу Тыныбекова өзүбүздүн 2 жол дүйнө бою чемпиону боюнча Айсулу Тыныбекова да бир комнат квартира биздин федерацияга. Бараңыздарчы, кол чааңыздар. Дагы биздин кызыбыз Мерим Жуманазаровага бир комнат квартира. Айпери Медет кызыбызга дагы бир комнат квартира. Биздин женский федерациябыз. Дагы болсо биздин балбандарга бийликтерибизди тапшырууну улантабыз. Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясы сөз түрдө дүйнөлүк чемпионаттарда коло медалынын ээси, күмүш медалынын ээси болгон Мырназаназар уулу Бекболотко тапшырылат. Дүйнөлүк чемпионатта күмүш медалынын ээси Ахматалиев Эрназар да чакырылат. Бир комнатадан квартира берип атабыз мына жигиттерибизге, мына кыздарыбызга да алышты. Анан эми эртең жок бүрсүгүнү Билекилимскийден дагы берки балбандарыбызды да ушинтип сыйлайлы деп атабыз. Бул эми жаркын биздин федерациянын атынан Динара Шертаевна, мына Аскар Байкебиз да келип, мына Алибек Осмоновго өзүнүн бир комнат квартирасын тапшырып кетти. Баарыңыздарга мен ушунчалык ыраазычылык билдирем. Мына жерде мына биздин команда иштеп атат, чынын айткандачы. Бүгүнкү күндө эми Кыргызстанда эң приоритеттүү вид спорттун бири болуп атат күрөш. Биздин ата бабаларыбыз күрөшкөн. Анан мен ойлоп атам, ушу жигиттерге бирке мындай стимул болсун, мотивация болсун деп, жашаган жерлери болсун деп, бирке күрөшкөн мындай шарт түзүп келели деп, мына баарыбыз жапатырмак эмгектенип атабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Карабесе, болшамыздар сөз түрдө. Мына батирлердин ачыштары, батирлердин сертификаттары тапшырылды. Сиздер сөз түрдө колдоп туруңуздар. Борьбы Кыргызской Республики выдается сертификат на сумму 400 025 000 сомов главному тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе Русланбеку Маршинову. На внимание, Федерация борьбы Кыргызской Республики. Сертификат на сумму 85 000 сомов выдается старшему тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе среди Ю-23 Исламбеку Тазабекову. Республикасының Бириккен спорттық күреш федерациясының вице-президенті Бектаев Алмаз ағай тапшырылды. На сумму 50 000 сом выдается старшему тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе среди кадетов Нурлату Тахирову. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу күрөштүн сүйүүчүлөрү, биздин көрмандарыбыз, ар дайым бизге күч кубат берип жүргөн, кайда болбосок дагы силердин колдооңуздарды ар дайым сезип жүрөбүз. Бүгүн ушундай жакшы күн болуп атат десем болот, жакшы деңгээлде Кыргыз Республикасынын чемпионаты өтүп атат. Бүгүн биринчи күн эркин күрөштөн башталды. Ушу бүгүнкү ачылышында эң негизгиси жалпы спортчуларга ийгилик кааламакчымын. Күчтүү, мыктысы, жеңүүчү болсун. Жана ошондой эле сыркоодон тышкары бардыгы буйруса мыктылар чемпион болсун.
Жана ошондой эле өзүңөр көргөндөй азыркы учурда аябагандай толкунданып турам. Жакында эле биздин жалпы күрөштөр боюнча федерациясынын президенти Мелис Турганбаев ошол 2 жолку чемпион мира болсоң белек берем деген болчу. Ошол күн дагы бүгүн буйруса өзүңүздөр көргөндөй эле бир батир белек алды. Учур менен да пайдаланып, ушу Мелис байкеге да чоң терең ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, ушу биздин жалпы күрөштүн башында мыкты, күчтүү инсандар болгондон кийин биз спортчулар жана машыктыруучулар, биздин команда жалпыбыз менен ушу келе жаткан Олимпиада оюндарына бардык күч кубатыбызды жумшайбыз, жакшы бийиктиктерде Кыргызстандын желегин желбиретүү үчүн. Жана ошондой эле биздин аялдар күрөшүнүн вице-президенти Динара Шытайына өз колунан мага дагы белек болду. Чынын айтсам, күтүүсүз жерден. Жана ошондой эле эң нескиси бул жактан кубанып атканым биздин машыктыруучубуз Нурбек Изабеков агайыбызга дагы бир батир белек берилди. Мен аябагандай сүйүнөм. Канча жерден ушул спортчулардын аты ар дайым аталып келет, бирок машыктыруучулар аркабызда билинбей калчу эле. Бүгүн ушул Нурбек агай белек алып аткандан мен абдан кубанычтамын. Жетектеп турса, мындан ары да көп ийгиликтерге жетебиз буйруса. Чоң рахмат баарыңыздарга. Чоң рахмат, колшоңуздар. Аксакал катары мен бир кыстырма кошумча айтып коеюн. Макул болосуңарбы деген ойдомун. Мына жерде Динара менин кулагыма шыбырып атат. Мореки кыздарыбызга Париж Олимпиадасынан кийин Севин даярдап атам дейт. Севин. Ошо Севин бир алтын медальдарды алып келип, анан кийин кыздарыбызды жакшынакай бир свадьбасында үйлөнүү тоюнда бир жакшынакай ойноп коелу. Кандай дейсиздер? Bir vakti dağlaya kalım. Buna Dinara. Buna kızlardan sevinimi dağarda verginin hemen. Biz daha yardım veririz sizin aytkanda. Жаңы айтайдыр, байке сизе жардам бергизсип. Чоң рахмат. Анда бизе урматтуу кудалар, кудалар дейм го. Чоң рахмат. Тамашалайбыз, баарыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Аскар Матгабылович, бул теманы баштап калдыңыз. Кудалар учага өтө бергиле дейт, өтө бериши. Чоң рахмат, баарыңыздарга ыраазычылык айтабыз. Урматтуу коноктор, урматтуу жетекчилик, баарыңыздар эми сый орундуктардан орун алыңыздар. Биз болсо беттешүүлөрүбүздү уланталы. Дагы бир рет бүгүнкү чемпионатыбыздын ачылыш аземи чын жүрөктөн баарыңыздарды куттуктайбыз. Чоң рахмат.